Анан дагы бир негизги эме да, мисалы вообще дүйнө жүзүндө бүт бар жоктордо агентство по защите депозитов при Центральном банке ачылганда бардыгы. А биз болсо эмнегедир при правительство ачып алганбыз да. Ошонун не кызыкчылыгы бар? То есть биз мындайча айтканда ошол банковский системанын рисктерини жанагы не деп койчу эле карачы, рисктер. Тобокелчигини бардыгын мамлекет алып атат да. Бул туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Банковский системанын тобокелчигини мамлекет мойнуна алган. Значит, мамлекет мойнуна алса, бюджети менен бюджетин мойнуна алат да. Бюджет бул элдин акчасы да. Ошондо биз банковский системанын кепилдиктерин, жанагы тобокелчиктерин бардыгын элдин мойнуна илип колуп атабыз да. Бул туурабы же туура эмеспи? Может, кандай деп ойлойсуз? Мен как обыватель, который жооп берейин, не как министр финансов. Туура айтасыз. Такой хороший ответ. Ошондуктан мен сунуш кылдым эле да. Вообще бунун концепциясын өзгөртүш керек да. Вот. Себеби деген мындай кыла берсеңер, алардын тобокелчигини элдин мойнуна эне беле турган болсок, банковская система да будет безответственно себя вести. Да, эң рисковый эмелерге бара берет. А случай чего эме болсок, бюджеттен төлөп берет, эл төлөп берет депчи. Ошондуктан бул концепция сөзү туура эмес да. Ошого мен сунуш кылдым эле. Сиздер агентствоны вообще-то өткөрүп койсоңор жакшы болот. Эмеден при национальном банке болуш керек да. Анан кийин булардын эмеси тобокелчиликтерин өздөрү караш керек. Они вот за этим они должны следить. Анда улуттук банк тагын расслабится и не будет следить за всем этим. Надзор жакшы болбой калат. Анан кийин банковская система тоже коммерческая будет вести себя безответственно, да? Ошондуктан мен сунуштадым эле. Значит, концепциясын өзгөртүп, сиздер эгер действительно элдин кызыкчылыгын, мамлекет кызыкчылыгын эгер коргоп аткан орган болгондуктан, надо его все-таки сделать при национальном банке. Кандай деп ойлойсуз? Туура ошону жасаңыздар да. Сиз как министр финансов ушуну көтөрбөсөңүз ким көтөрөт муну? Ошол эле мына Адылбек Алешевичке деле суроом да. Сиз кандай деп ойлойсуз, Адылбек Алешевич? Вот кимдин эмеси? Причем бул биздин министрлер кабинетинин инициативасы болуп атат да. Ушундай кылалы деп. Бул кандай деп түшүнсө болот дейм да. Султан Абдрашевич, чындыгында бардык баягы банковский вкладдын жоголгонун биз компенсациялап эмес, мына определенный бир суммага токтолуп атпайбызбы? Эми бүт дүйнө жүзүндө ошондой практика экен. Кудай сактасын, эми банктар банкрот болбой эле койсун, бирок ошондой банкрот болуп кеткенде бир бөлүгүн, кандайдыр бир бөлүгүн мамлекет алып атат да. Бакитаевдер айтып кетти. Адылбек Алешевич, мен сизге эме деп коеюн, сиз мындай туура эмес экен да сиздин информацияңыз. Дүйнө жүзү боюнча моундай моменттерде Центральный банк коммерческий банктарга кредит берип чыгарат мындай ситуацияда. Эч качан өкмөт төлөбөйт аны. Америкада эң эмеде практикада бар. Европейский эмелерде бүт бар жокто ошондой. Практикада бар. Если эме боло турган болсо, мындай боло турган болсо, значит, мындай боло турган болсо, надо сделать национальный банкты при государственный кылып при правительство кылыш керек. А бирок жанакы заемщиктердин проблемаларын чындыгында биз жана агентствону айтпадыңызбы сиз? Ошо эки агентствону бириктирип атабыз да. Ошол жерге өткөрүп беребиз да. Ошолор ал жерде сиздер еще больше эме кылып атасыңар да. Жанагы эменин проблемный кредиттерди, ошонун проблемаларını кайра эле ошол агентство по защите өткөрүп берип атасың. Алар андай проблеманы чечкенде эч кандай эмеси жок, рычагдары жок. Рычагдар берилет алар. Анан кийин алдар аны эгер агентствого өткөрүп берип аткан болсоңор, ошондой эменин проблемасын чече турган. Тогда и надзорду да өткөрүп бергиле аларга, национальный банктан. Комплекси каралат. Жок, комплекс эмес. Адылбек Алешевич, ушул туура эмес. Ушуну кайрадан карап чыгыңыздар. Себеби это огромный риск. Азыр сиздер 14 миллиард сомго мамлекеттин мойнуна асып коюп атасың. Мындайча айтканда, эменин тобокелчигини
коммерческий банктардын тобокелчилигине, банковский системанын тобокелчилигине 14 миллиард сомго элдин мойнуна илип коюп атасыңар.